Согуш мындай карасаң жөн гана сөз сыяктанат. А бирок бул сөз канча кыйылган өмүрлөрдү, канча ыймуңду, канчалаган жоготууларды өзү менен чогуу алып келген сөз. Мындан 75 жыл мурун фашисттик Германия бейкапар өз жумуштарын өзү кылып, тынчтыкта жашап жаткан СССРге кол салган. Ошол мезгилден тартып каргашалуу согуштун жылдары өкүм сүрө баштаган. Канчалаган адамдар жакындарын соңку узатышты. Ал эми эл согуштун кесепетинен ачкачылык, оору сыркоо сыяктуу кыйынчылыктарды баштан өткөрүштү. Ата мекени, эли журду үчүн жан аябай салгылашып курман болгон эр жигиттер канча. Согуштун азабы менен кайгысын баштан кечирбеген үй бүлө жокко эсе. Бул согушта канчалаган энелер жарынан, балдарынан айрылды. Канчалаган балдар кичинекейинен аталарынан айрылып, жетим калган аз келгенсип балалыктын жыргал, таттуу күндөрүнөн да айрылышты. Канчалаган адамдардын асыл ой максаттары ишке ашпады. Мына ушул согуш алып келген кайгы, азапты, оорду толгуз жоготуулардын кайтарымы жеңиш болду. Бул жеңиш баарына тынчтык, бейпил жашоо, жаштардын кең келечегин тартуулады. Биздин азыркы жыргал жашообуз үчүн жанында аябаган ардакерлерибизге миң алкыш айтсак да, канча таазим кылсак да аздык кылат. Биздин эскерүүбүз ар бир согуш ардакерлерине гүлдесте болсун. Ырасында согушта эли жери үчүн курман болгондор азыр арабызда. Анткени алардын өмүрлөрү жылдын кайсы мезгили болбосун көрүнүктүү жерде турган эстеликке айланган. Элдин эсинде түбөлүк сакталып калган эстелик кылымдарды карытып көкүрөгүбүздө жашай берет. Дүйнөдө эч качан согуш болбостон дайым тынчтык өкүм сүрсүн. Ходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты